Савабу ман раа мубтала фи динихи ау малихи ау жасадихи фақол хаула калима. Эми бир адамды көрүп калдыңыз, кыргызтап калган да. Не болуп калган? Кыргызстан. Жолдо кетип баратсак кээде аварияны көрүп каласың. Кээде больницага барып калсаң, ар кандай ооруларды көрүп каласың. Ошол учурда кайсы дуаны окуш керек? Чтоб сен ошол ооруга гриптер болбош үчүн. Ошо жамандык сенин башыңа келбесин. Пайгамбар ушуга дагы жолдомо берген. Ушундай да үйрөткөн бизге. Алымдарыбыз айткан, даже эгерде бирөө динсиздикте болуп, мисалы, ууруну көрүп калдыңыз, арак ичкенди көрүп калдыңыз, ушу дуаны окуңуз, что Алла Таала сизди ошондой кылып койбогон үчүн. Түшүнөсүзбү? Зынакорду көрүп калдыңыз, арам иш кылганды көрүп калсаңыз, сразу ушу дуаны окуңуз. Я Алла, сага чексиз шүгүрлөр болсун. Мени ушундай арам нерседен мени сактап коюпсуң депчи. Мына гриптер болгон, мына душар болгон, мына ушунга мени, я Алла, аралаштырбай мени сактап калганың үчүн сага шүгүр. Бир авария көрүп калдың, я Алла, ушунун ордуна мен болуп калсам эмне болот эле? Я Алла, сага мактоо болсун. Мени ушул нерседен сактап койдуң. Булар да ушундай гриптер кылып койгон, иптила кылган, сыноого кабылтырып койдуң, мени ушундан сактап койдуң депчи. Бул материальный дагы бирөө зыян тартып атса, хорошо? Дене жагы менен зыян тартып атса, ошого да окулат бул дуа. Ошол эле кезде руханият жактан, жан дүйнө жагынан, адеп ахлак жагынан бузулганды көрсөңүз, ошого да колдонулат бул да. Бирөө аферист да, элдин бардыгын алдады да. Сиз ушул жерде сиз эмне кылыңыз, ушу дуаны окуңуз. Сизди Алла ушундай кылып койбогондугуна. Ошол нерседен Алла сизди сактап коюптур. Бул билесизби канча чоң зыянга кетип атат. Мына окуңуз, угуңуз.